Саламатсыңар балдар, силер менен кайрадан жалпы биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз. Анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен таанышып алалы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы ноосфера деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер ноосфера тууралуу түшүнүк алуу менен бирге Вернадскийдин ноосфера тууралуу эмгектери, иштери, ошондой эле жаратылышка ноосфералык мамиле кылуу тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Алгач биз силер менен ноосфера деген эмне экендигин билип алалы. Грек тилинен которгондо ноос акыл, эстүү, сфера шар же тоголок дегенди түшүндүрөт. Демек, ноосфера деген бул биосферага акыл эстүү мамиле кылуу. Башкача айтканда, адам коому менен жаратылыштын өз ара аракеттенишкен сферасы. Анын кезиккен чегинде акыл эстүү адамдын иш аракети, анын өнүгүшүнүн башкы жана аныктоочу фактор болуп эсептелинет. Салыштырмалуу ноосфера бул жаңы сфера. Биосферанын эволюциясынын эң жогорку этабы же болбосо баскычы деп атап койсок болот. Адам коому өнүккөн сайын анын жаратылышка тийгизген таасири дагы арта берет. Азыр алгач ушул ноосфера деген терминди илимге киргизген окумуштуулар жана анын өнүгүшүнө салым кошкон окумуштуулар тууралуу кеп козгойлу. Алгачкылардан болуп француз философу Эдуард Леруа ноосфера деген терминди киргизген. Анын ою боюнча ноосфера бул аң сезимдин натыйжасында пайда болгон ой жүгүртүүчү кабыкча деп эсептелинет. Анын замандашы болгон ушул француз элинин теологу, философ, палеонтолог Пьер Тейяр де Шарден ал дагы ноосфера тууралуу бир топ ой пикирлерин айтып кеткен жана ноосферанын өнүгүшүнүн акыркы чеги бул Кудай менен түздөн түз байланышууга алып келет деп айтат. Бирок ноосфера тууралуу түшүнүктү дагы сөздү да козгогондо биз бир ысым менен түздөн түз байланыштырабыз. Бул Владимир Иванович Вернадский. Вернадский ноосфера, биосфера тууралуу бир топ окууларды жана өз пикирлерин айтып кеткен. Вернадскийдин ою боюнча биосферада улуу геологиялык, керек болсо космостук күч жашайт. Бул адамдын акыл эси деп айтат. Демек, ноосферада башкы ролду адам ойнойт экен. Адамдын өнүгүшү менен биосферада түрдүү деңгээлдеги өзгөрүүлөр жүрөт десек болот. Анда ноосфера деген эмне? Биз ноосферага аныктама берип көрөлүчү. Биз биосфера деген эмне экендигин билебиз. Жана биосферада тирүү организмдер белгилүү бир чөйрөлөрдө таралган. Мындай чөйрөлөрдөн мисалы кайсыл чөйрө? Атмосфера, аба катмар. Аба катмарында бардык тирүү организмдер таралып, анын жогорку чеги озон катмарына чейин жетет. Демек, аба чөйрөсүндө тирүү организмдер таралууга зор мүмкүнчүлүк алган. Аны менен катар тирүү организмдер литосферада да таралган. Мисалы алсак, литосферанын болжол менен 2-3 километр тереңдигинде тирүү организмдер жыш жайгашса, бирок 11 километр тереңдикте дагы бактериялардын бар экендиги аныкталган. Ошондой эле биз билгендей гидросферада же суу чөйрөсүндө дагы тирүү организмдер таралган. Алардын көпчүлүгү 3800 метрге чейин болсо, ал эми айрым убактарда өтө тереңдиктерде дагы бактериялардын кезиккендиги аныкталган. Демек, дал ушул чөйрөлөрдө таралган тирүү организмдердин тобу биосфераны түзөт. Бирок биосферада бардык тирүү организмдер менен бирге эле адам баласы жашайт. Адам өзгөчө түр. Ал биосферанын өзгөрүшүнө зор таасир этет. Адам жаралгандан тартып эле ал биосферага таасир этип, аны өзүнө ылайыкташтырып, өзгөртүп келет. Илим техниканын өнүгүшү акыл эстүү катмардын же болбосо өзгөчө бир ноосфера деп аталган катмардын пайда болушуна алып келген. Демек, ноосфера бул акыл эстүү кабыкча деп түшүнсөк болот. Мынакей биз жогоруда ноосфера деген эмне экендигин билип алдык. Бирок жаратылышта адам баласы же акыл эстүү адам эмне үчүн ноосфера деп аталган сфераны түзүп жатат? Башкача айтканда, башка тирүү организмдерден адам эмнеси менен артыкчылык кылат? Өзүбүзгө кайрылалычы.
курчап турган чөйрөнү биз таанып билүү үчүн бизде сезүү органдарыбыз бар. Угуу, көрүү, туюу, жыт билүү жана даам билүү. Биздин сезүү органдарыбыз аркылуу келген баардык маалыматтар психикабыздын өзгөчө бөлүгүнө барат. Аны акыл деп атап коебуз. Анын функциясы өтө жөнөкөй. Жагымдууларды кабыл алуу, жагымсыздарын четке кагуу. Эгер ал жагымдуу, бирок зыяндуу болсочу, акыл аны айырып билбейт. Ал тек гана баары бир каалап жатам деп жооп берет. Бирок дал ошол акылга тартип жана текшерүү зарыл. Ал ар бир адамда болот. Аны биз акыл эс, эркинин күчү деп айтып жүрөбүз. Акыл эс дагы эки функцияны аткарат. Пайдалуусун кабыл алат, зыяндуусун четке кагат. Адам баласы күчтүү акыл эске ээ болуу менен ал өзүнүн эркин эң мыкты башкара алат. Мисалы, ачуу, дары муну сезим жана акыл четке кагат. Бирок акыл эс аны кабыл алууга мажбур кылат. Дагы бир жакшы мисал. Жер жемиштердин жанынан өтүп бара жаткан адам аларды жегиси келет. Бирок жанында акчасы жок экендигин эстеп кетип, ал кур кол өтүүгө мажбур болот. Бул акыл эс. Ал эми жаныбар болсочу, көрдүбү, жегиси келдиби, эч нерсеге карабайт, жеп баштайт. Алар тек гана сезүү органдарына ишенет. Андыктан жаныбарларда акыл эс өөрчүгөн эмес. Алар сезимдери менен гана жашашат. Бирок адам өзүнүн каалоосун башкара билүүсү керек. Өзүнүн акыл эсин өөрчүтүү менен гана адам болот. Акыл эс гана таңуулаган программаларды четке кагууга мүмкүнчүлүк түзөт. Дал ушунда адам баласынын жетишкендиги чыгармачыл өсүүсү менен катар өз жөндөмдүүлүгүн менчигине айландыруунун сыры жатат. Ушулардын баардыгында чыныгы бакытка жетүүнүн сыры катылган десек болот. Демек, адам баласы жаратылыштагы же биосферадагы башка түрүү организмдерден айырмаланып, акыл эске жана өзү каалаганын тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ экен. Анда биз кандай кылышыбыз керек? Биз жаратылышка ырайымдуу мамиле кылып, анын бир бөлүгү катары жаратылыштын закондоруна баш ийип жашашыбыз керекпи, же тескерисинче ырайымсыз мамиле кылып, аны өзүбүз каалагандай өзгөртүшүбүз керекпи? Мынакей дал ушул суроонун алкагында андан ары сабакты улантабыз, бирок алгач суроого жооп берип алалы. Вернадскийдин аныктамасы боюнча ноосфераны түзүүдө башкы роль төмөндөгүлөрдүн кайсынысына таандык деп ойлойсуңар? Биринчиси бактерияларга, экинчиси өсүмдүктөргө, үчүнчүсү космоско, төртүнчүсү адамдарга деген жооптор болду. Ойлонуп көрөлү. Вернадскийдин аныктамасы боюнча ноосфераны түзүүдө башкы роль төмөндөгүлөрдүн кайсынысына таандык деп ойлойсуңар? Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул төртүнчү экен. Башкача айтканда, ноосферада башкы ролду адам аткарат. Адамдын акыл эсинин натыйжасында ар бир адам ноосферага баш багат. Биз жана жогоруда айтып өттүк, адам жаратылыштын бир бөлүгү деп. Башка бардык түрүү организмдер сыяктуу эле адам баласы дагы жаратылышка таасир этет. Бирок кандай? Мисалы, адам баласынын аң сезимдүү, акыл эстүү таасири бул ноосфераны түзсө, биз адамдар ошол жаратылышты кандайча пайдаланып жатабыз? Мисал катары биз кадимки эле көмүрдү алып көрөлү. Жылына дүйнө жүзү боюнча 3900 миллион тонна көмүр казылып алынат экен жаратылышта. Демек, биз жаратылыштан ушул көмүрдү алуу менен биз чөйрөнү өзгөртүп жатабыз дагы, ал көмүрдү биз отун катары пайдаланып жатабыз. Бирок, ошол отунду күйгүзүп жаткан маалда чөйрөгө бир топ газдар бөлүнүп чыгат. Айталы кайсыл газдар? Биз билген аммиак, уулуу газ экени силерге маалым, көмүр кычкыл газы, ансыз да саны көбөйүп жатат, суутек, метан, ис газы, азот, ошондой эле күкүрттүн оксиди деп коелу. Жана башка газдар. Булардын баардыгы чөйрөгө зыяндуу таасир этет. Же болбосо дагы бир мисал алып карап көрөлү. Мисалы, адам баласы жылына 92 миллиондон 208 миллион тоннага чейин баракты өндүрөт экен. Америкада мисалы бир жылдын ичинде бир кишиге болжол менен 10 килограммдай барак кетет экен. Анда биз баракты өндүрүүгө кайрылып көрөлүчү. Барак кантип өндүрүлөт? Кадимки эле өсүп жаткан дарактарды минтип массалык түрдө кырабыз. Биз билгендей өсүмдүк клеткасында лигнин жана целлюлоза деген зат бар. Лигнин өсүмдүккө бекемдикти, катуулукту берсе, ал эми целлюлоза болсо серпилгичтүүлүктү берет. Дал ошол касиеттерди биз жасаган барактар дагы берет экен. Башкача айтканда, барактар ушундай касиеттерге ээ.
Алгачкы жолу Египетте мындан бир нече миңдеген жылдар илгери папирус кагаз катары пайдаланып ага жаза башташкан. Бирок биринчилерден болуп биздин замандын 200 жылдары Кытайда кадимки целлюлозадан кагаздарды алып башташкан. Кагаздардын алуунун технологиясы бүгүнкү күндө да өзгөрүлгөн жок. Бирок биз кагазды алуунун башка да ыкмаларын ойлоп таап жатабыз. Кадимки бактарды кырккандан кийин алар кандай иштетүүлөргө өтөт? Анда биз кадам артынан кадам таштап кайрылып көрөлү. Адегенде дарактар мынтип алып келинип, андан кийин алар кыркылат дагы, андан соң алардын кабыгы ачылып салынат. Кабыктар өзүнчө топтолот дагы алардан жылуулук алуу үчүн пайдаланылат. Ал эми андан аркы жыгач бөлүгү майдаланылат, талкаланат, упаранылат. Ошентип андан кагаз өндүрүлө башташат. Целлюлоза биз билгендей өтө борбоң жана аны түзгөн бөлүкчөлөр бири-биринен алыс жайгашкан. Андыктан аларды бири-бирине жакындатып, кагазды серпилгич бекем кылуу үчүн биз аны суу менен кошобуз дагы басымды таасир этебиз. Басымдын таасири астында бир нече иштетүүлөрдөн кийин кагаздын суусун сыгып алып, аны кургатып, кадимки эле биз колдонуп жаткан кагаздарды алабыз. Кагаз алынган соң кадимки түрмөктө түрүлөт дагы, андан соң ошол кагаз керектөөчүлөргө өндүрүлгөн ишкананын аты жөнү жазылып, анан жөнөтүлөт. Бирок бүгүнкү күндө кагаз өндүрүүнүн башка да ыкмасы бар. Башкача айтканда таштанды кагаздарды кайрадан иштетүү. Биз мисалы өндүрүштө алынган ар түрдүү кагаздарды колдонулгандан кийин экинчи мүмкүнчүлүк берүү үчүн биз аларды кайрадан иштетип, кадимкидей эле кагаздарды алабыз. Демек, муну менен биз биосферада бир топ оң таасир этип жатабыз десек дагы болот. Баарыбыз макулатура деген эмне экендигин билебиз, Башкача айтканда, ар түрдүү булганган, керексиз, иштөөдөн чыккан кагаздар. 1 тонна макулатурадан биз эмнени экономдоп калабыз? Мисалы, бул жол менен 17 дарактын өмүрү кыркылбайт экен, же болбосо 17 дарак сакталып калынат экен. Же болбосо электр энергиясына карала турган болсок, бул жол менен 1000ден 4000 киловатт энергияга чейин биз экономдоп калат экенбиз. Ошондой эле нефтиден 200 литрге чейин экономдойт экенбиз. Ал эми сууну болсо 200 метр куб сууну экономдоп калат экенбиз. Ошондой эле 1 тонна макулатураны кайрадан иштетүү аркылуу, мисалы 30 адамга зарыл болгон кадимки иондошкон кычкылтекти экономдоп калат экенбиз. Ошондой эле 2 метр куб таштандыны кайрадан иштетип, бул таштандыдан арылат экенбиз. Демек, макулатураны иштетүү аркылуу биз жаратылышка пайда келтиребиз десек болот. Адам баласы жаратылышта бир топ өзгөртүүлөрдү киргизет. Мисалы, биз суу сактагычтарды курабыз. Демек, ошол чөйрө өзгөрдү. Же болбосо ири каналдарды курабыз. Булардын бардыгы адам баласынын жаратылышка тийгизген таасири болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө техносфера деген дагы түшүнүк колдонулат. Бул эмне дегендик? Техносфера түздөн түз же кыйыр түрдө техникалык каражаттарды пайдалануу менен адамдын коомдук, экономикалык керектөөлөрүн канааттандырууга багытталган биосферанын бир бөлүгү болуп эсептелинет. Техносфера деген түшүнүктөргө, мисалы, өтө ири өнөр жайлуу шаарларды, же болбосо соода борборлорун, ири завод фабрикаларды, жылуулук электр борборлорун жана башка калктын керектөөсүн канааттандыруучу объектилер дал ушул техносфераны түзөт. Демек, илимдин, техниканын жетишкендигинин айкалышы десек болот экен. Биз жогоруда айтып өттүк, ар бир адамдын ноосферада өз салымы бар. Так ошол сыяктуу биздин ар бир кадамыбыз ойлонуп, акыл эстүү болушу керек. Биз бүгүнкү күндө адам баласы жаратылышка кандай мамиле жасап жатабыз? Албетте, жалаң эле терс мамиле эмес, биз жаратылышка оң дагы мамилелерди кылабыз. Айталы, бул жапайы жаратылыш өтө кооз. Бирок мынча көп түрдүү тирүү организмдердин арасында бир гана акыл эстүү адам деген түр жок. Акыл эстүү адамдын пайда болушу менен биосферада зор өзгөрүүлөр болгон. Жана адам баласы бул жапайы табиятты бүгүнкү күндө таанып, көрбөгдөй абалга чейин да өзгөртүүгө жетишти. Ооба, адам баласы жаратылышка бир топ зыяндуу, кыйраткыч таасир этет. Бирок аны менен катар адам баласы бүгүнкү күндө тирүү организмдерди сактап калуунун үстүндө күрөшүп келет. Себеби ар бир жаратылышта тирүү организм биз үчүн маанилүү. Мынакей, бул Кытайдын Сычуань деп аталган аймагы. Албетте, табыгый
панда табигый шартта басып жүрөт. Бирок бул сырттан гана көрүнүш. Чындыгында бул табигый шарт эмес, адам тарабынан түзүлгөн жасалма шарт болуп эсептелинет. Дал ушул жоголуп бара жаткан аюулардын түрүн сактап калуу үчүн Кытай эли миллиондогон сумма акчаларды бөлүп, анын үстүндө бул түрдү сактап калуу үчүн күрөшүп келишет. Окумуштуулар ар бир аюунун кыймыл аракетине көз салышат. Ооба, илим техниканын жетишкендиги менен буларды көбөйтүп алуу мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок эң башкы максат ал аюулардын табигый шартта көнүп жашап кетишкендигинде. Адамдар аюу менен байланышты үзүү үчүн мындай аюуга окшош кийимдерди кийишет. Керек болсо аюу жыттанган кийимдер десек болот. Демек, аюу кадимки табияттын шартына көнө баштады. Биринчилерден болуп Кытайлар колдо төрөлүп, колдо өскөн панданы кадимки табигый шартка, табигый жашоо үчүн күрөшкө, табигый тандалууга кой берип жатышат. Демек, бул да болсо жаратылыштагы бир түрдү сактап калууга жасаган адам баласынын иш аракети десек болот. Ошентип биз жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми кеп-кезегин суроого берели. Антропогендик булгануу деген эмне? Башкача айтканда, антропогендик булгануу деп эмнени түшүнөсүңөр? А. Табият күчтөрүнүн натыйжасында жаралган кырсыктардан пайда болгон булгануулар. Б. Адамдын жардамы менен жок кылынган булгануулар. В. Адамдын чарбачыл иш аракетинин натыйжасында келип чыккан булгануулар деген жооптор болду. Биринчиси А, экинчиси Б, үчүнчүсү В, төртүнчүсү А жана Б деген жооптор. Ойлонуп көрөлү. Мен суроону дагы бир жолу кайталап коеюн. Антропогендик булгануу деген эмне? А. Табияттын күчтөрүнүн натыйжасында жаралган кырсыктардан пайда болгон булгануулар. Б. Адамдын жардамы менен жок кылынган булгануулар. В. Адамдын чарбачыл иш аракетинин натыйжасында келип чыккан булгануулар деген жооптор болду. Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул В экен. Башкача айтканда, антропогендик булгануу бул адамдын чарбачыл иш аракетинин натыйжасында келип чыккан түрдүү булгануулар болуп эсептелинет экен. Анда биз силер менен кийинки суроого кайрылалы. Биосферадагы тең салмактуулуктун адам тарабынан бузулушун кантип алдын алууга болот деп ойлойсуңар? А. Чарбачыл иш аракеттердин таасирин жогорулатуу аркылуу. Б. Чарбачыл иш аракеттерде экологиялык закон ченемдүүлүктөрдү эске алуу менен. В. Экосистемадагы биомассанын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу аркылуу. Г. Сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын түрлөрүн окуп үйрөнүү аркылуу деген жооптор болду. Биринчиси албетте А, экинчиси Б, үчүнчүсү В, төртүнчүсү Г. Мен суроону дагы бир жолу кайталап коеюн. Биосферадагы тең салмактуулуктун адам тарабынан бузулушун кантип алдын алууга болот? А. Чарбачыл иш аракеттердин таасирин жогорулатуу аркылуу. Б. Чарбачыл иш аракеттерде экологиялык закон ченемдүүлүктөрдү эске алуу мененби. В. Экосистемадагы биомассанын түшүмдүүлүгүн жогорулатуу аркылуу. Ж. Г. Сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын түрлөрүн окуп үйрөнүү аркылуу. Анда биз силер менен туура жоопко кайрылалы. Бул Б экен. Башкача айтканда, чарбачыл иш аракеттерде экологиялык закон ченемдүүлүктөрдү эске алуу менен биз биосферадагы тең салмактуулукту сактап кала алат экенбиз. Ушу менен сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз ноосфера деген эмне, ноосфера тууралуу түшүнүктөр жана ошондой эле адам баласынын жаратылышка тийгизген таасирлери тууралуу кеп кылдык. Сабагыбыз андан ары дагы кийинки сабактарда уланмакчы. Азырынча коштошуп туралы. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туругула.